Аю менен ит дос болушту. Бир күнү итке: «Кана досум, чээнге кирели, кыш кирип келди», — деди аю. «Ой, чээн дегениң эмне?» — деди ит таңыркап. «Экөөбүз үңкүргө киребиз, кыштай коңурук тартып уктап жатабыз, жазында чээнден чыгабыз», — дейт аю. «Ачка кыш бою кантип уктайбыз, досум?» — деди ит. «Таманыбызды соруп жата беребиз. 4 тамандын майы бүтөт, кыш да бүтөт», — деди аю үргүлөп. «Кайдагы май?» — деп ит өзүнүн таманын көрсөттү. Аю иттин таманын шимип жерге түкүрдү. «Ырас эле таманыңда чаңдан башка оозго илинер эчтеме жокко?» — деди да аю кыйшая баштады. «Досум, койчу обу жок тамашаны», — деди ит ыйламсырап. Бирок аю анын сөзүн уккан жок. Кышкы уйкусуна кирди. Ит көпкө отурду. Акырын аюнун ойгонбосуна көзү жетип жүрүп кетти.